Hayal debe, hayal ene, dünyada tengdersiz asıl cansın. Жан дүйнөнү жаз гүлүндөй жашарткан жуумшак жел менен кошо келген жаз айынын алгачкы күндөрүндө аял затына жылуу сөз арнасак жарашат. Бүгүнкү күндө калайык калкыбызга ак эмгеге, кайраты менен ата журтка ак бейилден кызмат кылган азыркыдай кыйчалыш заманга карабай, эр азаматтардан кем калышпай өздөрүнүн тунук акылы, зиректиги, эр жүрөктүүлүгү, ажайып сулуулугу, талыкпас таланттары менен тамшандырган аял заты бар экендиги кубандырат. Ayal casın, ayal gülsün, ayal caysın, ayal gülsün. Мына ушундай айымдардын катарын коомдук жана диний ишмер Лола Касымова толуктайт. Ал жаш экенине карабай 5 баланы тарбиялап өстүрүп, 6 наристесин күтүүдө. Бардык жака жетишип, ийгилик жаратуусунун сыры менен бөлүштү. Үйгө кирсең чокуп пила дейт. Ал бир таможня. Анан отурушат, өзүнүн эмелерин айтып беришет, кечке чейин эмне кылды, өздөрүнүн баягы жумуштарын айтып берет, күндү кандай өткөзүштү, менден сурашат. Баягы чарчасам, спальный жака барып жатсам, жаныма келип сүйлөп беришет. Анан өздөрүнүн баягы каалоо максаттарын айтышат. Балдар баягы өзүнүн кызматын кылышып, жасап, аны да жок мен кылбайм деп билет, себеби ата-эненин даражасы бийик экенин, анан кызматта дайым болуп турушат да. Аял үйдүн гана куту эмес, ал билим тарбиянын ыйык бешиги. Каарманыбыз көптөгөн айымдарга сабак берип, жаш муунга жакшылыктын уюткусу, ынтымактын данакери, жылуулуктун булагы болуп, алган билимин башкалар менен бөлүшүүгө ашыгат. Окуучуларым абдан көп. Дүйнө боюнча көп меники, онлайн көп чыгышат мага. Оффлайнда келгендер бар, бирок баягы өзүмдүн да башка жекече жумуштарым бар болгон үчүн мен ошон үчүн баягы бир жумада бир 2-3 эле жолу 1-2 сааттан бөлө алам да. Айтымында жашоо биз ойлогондой эмес. Ал ар дайым ар кандай окуяларга туш кылат. Ошондуктан турмушта айымдардын сабырдуу болушу, анын утушу деп эсептейт. Бир эле жумуш менен кетип калбай, же үй бүлө менен кетип калбай, ошо теңметтен бүт баарын алып кетиш керек да. Мне кажется, эң жакшы сапат бул жөнөкөйлүк. Эчтекени татаалдырбаш керек да. 5 күндүк жашоодо мен ойлойм ушундай кишинин көңүлүн калтырбай эле жүргөн жакшы да. Аял да бар сулуулук ааламдагы, аялдын кабагындай замандагы. Айымдарсыз бул жашоонун тузу кем. Ошондуктан ар бирибиздин көңүлүбүздүн борборунда бүтүндөй аял заты турары бышык. Үй бүлөдө мисалы ар түрдүү болосуң. Бир күн жакшы болуп каласың, бир күн жаман болуп каласың. Эми ар бир эле айым үйүндө кандай болот мисалы. Баары эле ошондой да балдарыңа жараша урушасың, мээримиңди төгөсүң. Бүгүнкү жашоодо аялдарга эң биринчи бактылуулук каалаймын. Себеби абдан көп аялдар бар ушул сыртынан баягы күлүп турганы менен бирок ичинен ыйып тургандар бар да, ошо ыйлап, кыйналып тургандар бар, бирок билинбейт да. Негизи ушу аялдар моральный жактан, дух жактан өтө күчтүү экен да. Эркектер ушул физикалык жагынан күчтүү болсо, аялдардын баары бир баягы ички дүйнөсү күчтүүрөөк да. Анан ушул эң биринчи аялдарга бактылуулук кааламакмын. Экинчиден болсо ден соолук, ыйман кааламакмын да.